Assalamu alaikum мекендештер. Кандайсыздар? Амансыздарбы? Жашооңуздар кандай болду? Жашап жүрөсүздөрбү? Кыйналбай нетпей. Реестр кандай болду туугандар? Реестр атмен болуптур. Понедельник күнүнөн баштап жок болот экен кыргыздар үчүн деген колостор келип аткан болчу. Печатанда болуп сүйүнгөн болчу, жакшы болуптур депчи. Бирок эми жөн эле куру сөз экен, ал сөздөрчү. Атмен болгон жок туугандар. Атмен болуптур. Ошондо эле чалып сурагандан мен бир юрист бар эле таакем. Ошондо табып атмен болду деп атко, ушу чынбы, жакшыбы? Жакшы жаңы экен, андаса мен ондой болгон жок деген да. Бирок көптөгөн мекендештерибиз ошол реестрден чыгышты. Бир неме болду го, бир чыгып баянды болду го, сүйүнүп группаларда текшергиле депчи. Мен деле канча тааныштарым реестрден чыгып кетти ошол айынан. Жакшы болду. Бирок чыкпаган мекендештерибиз дагы эле жүрөт. Чыкпагандар андан көп. Мурда билесиздерби, черный списоктон коркот элек. Кыргызстанга келсек, черный списокко түшүп калбасак экен. Кандай болбосо экен депчи. Азыр эми реестрден коруп калдык. Эми реестрге түшкөнүң бул нелегал деген маанида. Значит, сен реестрге түштүңбү? Демек сенин нерсеңде что-то не так. Же болбосо регистрацияңда, же болбосо трудовой договоруңда, же болбосо Сахароваң жок, же болбосо ошол бир штрафың бар деген бир неме да. Ошону ошол айдын аягына чейин колдон келишинче кантип, кандай жол менен болобу эптеп чыгарып алышыңыз керек да туугандар. Деп 30-нан кийин Кудай берет. Текшерүүлөр болсо өтө андай да. Полномочия берип койгон билесиздер полицейскийлерге, өздөрү эле деп кылсалар экен. Реестр. Туугандар, эгер Москва шаарында жүрсөңүздөр, жакшы таксопарк издесеңиздер, анда ошол Белес парк деген бар. Мен иштешкен ошол Белес паркка кошулуп иштесеңиздер болот, подключен болуп. Өтө жакшы парк. Жаннат, таланттуу акелер иштейт. Реестр. Мен ойлоп атам да, эмне үчүн көптөгөн мекендештер чыгып кетти депчи. Мен точно билген жокмун. Менимче, мурда мисалы үчүн жөн эле законду бузбаган, бүт документтери жакшы, бир жакшыда жүргөн мекендештерибиз дагы ушул реестрге түшүп калгандар болуп аттı го. Мен түшүнбөйт, эмнеге түшүп калдым? Мен мындай таза болсо депчи, ошогон мекендештерибиз документтер тазалар болсо, балким ошолор чыгып кетти деп ойлоп атам да менчи. Эми баягында билбедим. Эми азыр көптөгөн мекендештер жүрөт. МУдага барып атат, башка жака барып атат. Ортомчуларга, ортого чүрүп атат, кыскасы аракетин кылып атат да. Анан ошол группаларда канча-мынча мошенниктер пайда болуп атат. Мисалы үчүн мен реестрден чыгарып берем деп секен өзүнүн номерин жазып коюп, профилинде сүрөтү жок же башкасы жок. Анан кийин ушунча которсоң, сен азыр. Анан кийин мен сени чыгарып берем деп туруп акчасын которгондон кийин блокировка кылып койгондар болуп атат. Эми ушундай көзүң чачырап турган маалда ишенбейин десең дагы кээде ишенип кеткенсиң да. Эми бул ошогон адамдар ушундай кыйналып атканда, ушул кыйынчылыктан пайдаланып, карапайым жөнөкөй элдин үстүнөн акча иштей бере койсо жакшы болот эле. Анан дагы бир эскертүү айтышым керек силерге. Ошо азыр эми мошенниктер дагы көбөйүп кетти, пайда болуп атат. Кече бир эжебиз айтат мага. Жерде шуруга кирдим эле, иш карап, бир иш туруптур. Халтура деп, посудомойкага же уборкага, кыскасы иш. Жаздым, ошол номерге жазсам, бет книжкаңыз барбы деп. Бар дедим, жөнөтүң деп, жөнөтсөм, сиздин бет книжкаңыз базада жок экен. Сизге бөлөк жасаш керек экен
дептир. Анан силер жасайсыңар десем, ооба биз жасайбыз дептир. Хорошо деп буларга акчасын котордум, жасап бергиле анда деп дейт. Акчасын которушум менен мени блокировка кылып койду дейт. Көрсө менин ал медицинский баягы медкинчикам базада бар экен, 1 жашына экен, просто менен алдап акча алды дейт. Ошогондордун торуна түшүп калбашыбыз керек да. Ошогондордун торуна түшүп калбашыбыз керек. Анан баягындайлардан пайда болуп атат. WhatsApp'ыңды блокировка кылып коюп, Telegram'ыңды блокировка кылып коюп. Кеч жакында биздин бир тааныш акебиздин Telegram'ын блокировка кылып коюп, ошол Telegram'дан ар кимге акча, ар ким контактталардын акчасын жүрүп, почкама урутат, карыз акча берип тур депчи. Ошон үчүн ар кандай WhatsApp'дан, Telegram'дан ссылкалар келсе, болбосо бейтанышlardan сүрөттөгү сен эмеспи, уят экен сүрөтүң өчүртүп койсоң десе, биз болсо коркуумуздан шуф деп баягы басып беребиз да. Ошондон дагы узлом болот. Узлом болду, сенин уже тааныштарыңа бүт жазып акча сурай баштайт да. Ошол. Анан мына WhatsApp группалардагы авиакасса сатам, регистрация кылып берем дегендерге көп ишене бербегиле. Именно ушул авиакасса жагынан дагы көптөгөн мекендештерибиз алданып акчалары күйүп кеткендерди билем менчи. Жакшылары дагы бар, бирок аларды мындай сортировка кылыш кыйын да. Өтө көп мошенниктер отурат. Ошол туугандар. Документтерге сак болойлу. Эми ар бирибиз тиричиликте жүрөбүз да. Ар бир эле үй бүлөдөн бирден балдары болсо керек, мигрант болуп жүргөн. Биздин эле айылдан канчасы мигрант үй бүлө багыбызда жүрөбүз да. Мусапыр болуп, Аллах Таалам баарыбыздын ошол ден соолугубузду берсин. Аман эсен ошол мекенибизге иштеп кетели да. Ошол достор. Тыныч жүргүлө, бар болгула. Жүрөк ток кылып жүрө бергиле. Жүрөк ток кылып рейдтерде группалардан бир SMS 100 жолу келди. Eski video кайра келди. Рейд болуп кеткен деп. Рейд всегда болуп келген тугандар. Всегда болуп келе берет. 40 жыл согуш болсо ажалсыз чымын өлбөйт деп коет. Как положено ишке барып, иштен келип жүрөрүңүздөр тугандар. Жүрөктү ток кылып, баары жакшылык болсун.